Саламатсыздарбы, урматтуу ЛТР каналынын көрүүчүлөрү жана ЛФМ радиосунун угармандары. Түз эфирде учур маселеси берүүсү. Анда мен Мырзажигит Маматкерим уулу алып барам. Бүгүн биз сел кооптулугунун алдын алуу деген теманын алкагында сөз кылабыз. Ал үчүн биз студиябызга атайын ушул багыттагы адистерди чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Анда аларды четинен тааныштыра кетсем, менин жанымда отурган Матазимов Искендер Токтобаевич, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг департаментинин бөлүм башчысы, жана ошондой эле Суркеев Кубаныч Нармаматович, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облусу боюнча башкармалыгынын калкты жана аймактарды коргоо бөлүмүнүн башчысы. Студиябызга кош келипсиздер дагы бир ирет. Анда мен алгач сөз баштар алдында телекөрүүчүлөрдүн дагы бир эсине сала кетейин. Биздин берүү түз эфир аркылуу чагылдырылууда. Эгерде сиздерде ушул багыт боюнча, ушул тема боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, экрандагы 032 22 557 32 номуруна кайрылып түз чалсаңыздар болот. Жана ошондой эле биз социалдык баракчада да барбыз. Facebook баракчасында ЛТР МТРК дарагы менен кирип, ал жака дагы суроо калтырсаңыздар, биз албетте ал суроолорго адистерден жооп алып беребиз. Анда Матазимов Искендер ага айтсаңыз, учурда өлкө аймактарында негизиле сел суу ташкынынын жүрүү кооптуулугу боюнча абал кандай жүрүп жатат? Жакшы болот, саламатсыздарбы. Азыркы учурда акыркы май айынын акыркы экинчи декадасынан баштап республиканын жалпы эле аймактарында табигый мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын бир активдешүүсүнүн башталып, ошолор аныкталып атат. Кечеги эле акыркы күндөрү майдын 18, 19, 19 майларда Кара Суу районунун Папан айыл өкмөтүндө, Нокат районунун Исаанов айыл өкмөтүндө, Көкбел айыл өкмөтүндө, Баткен облусунун Кадамжай районунун Халмион, Марказ айыл өкмөттөрүндө мөндүр аралаш жамгыр жаап, сел ташкындары болуп өттү, сел суулары каптап өттү. Бул эми адамдардын күнүмдүк жашоо тиричилик шарттарынын бузулушуна алып келип, көптөгөн айыл чарба эгиндеринин талкалануусуна алып келди, ички чарбалык жолдордун бузулуусуна алып келип, сугат каналдардын, ирригациялык системалардын, көпүрөлөрдүн бузулуусуна алып келип атат. Бул эми алдын ала божомолдор боюнча Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Кыргыз гидромет агенттигинин билдирүүлөрүндө шашылыш билдирүүлөр берилип келген. Ушул күндөрү аймактарда катуу жаан чачын күтүлөт деп. Мунун эми кесепеттери Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан райондук мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары ошолор менен биргеликте кесепеттерин жоюу иш-чаралары аткарылып атат. Бул маселелерге кесиптешим Кубаныч Нурмаматович токтоп кетсе болот. Ушул эле Ош облусунда эле болдубу бул жаан чачын же башка Жалал Абад облусу же башка аймактарда? Жалал Абад областында майдын биринчи декадаларында болуп өттү, Аксы районунда, Ала Бука райондорунда. Азыр кечеги жаан чачын Ош облусунун Кара Суу, Нокат райондорунда, Баткен облусунун Кадамжай районунда, ага чейин Лейлик районунда болуп өттү. Ушундай кайталанып келе атат азыркы учурда. Бул ушул жаан чачындын сел кооптуулугун ташкындашына алдын алуу иштери кандай жүргөн эле ушул аймактарда? Алдын алуу иштери мына жалпы эле өзгөчө табигый мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу иш-чаралары министрликтин атайын иш пландарына ылайык ишке ашырылып келет. Бул үзгүлтүксүз эле болуп келаткан жумуштар. Алдын ала мисалы былтыркы жылдын декабрь айына чейин бизде эми авариялык кабылына келтирүү иш-чаралары деп аталат. Ошого бул бюджет несебинен аткарыла турган капиталдык курулмалар курулуп, коргоо иш-чаралары аткарыла турган участкалар алдын ала аныкталып, министрликтин тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрү башкармалыктары менен макулдашылып, 402 объектиден турган тизме министрдин буйругу менен бекитилген. Бул бир. Экинчи маселе өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, кесепеттерин жоюу атайын иш-чаралары СПЛМ деп коет. Ал иш-чаралардын да планы түзүлүп бекитилген. Бирок дайым эле биз ойлогондой, биз мерчемдегендей боло бербейт. Бул эми баягы жамгыр жаан чачындар өзүңөр көрүп тургандай локалдык мүнөздүү болуп, бир айрым участкаларда эле төгүп кыска мөөнөттүү жамгыр жаагандан кийин ошонун кесепети селге алып келип атат. Ал участкаларда деле ошол курук сайлардын нуктары мындай орчундуу сайлар деп коелу, калктуу конуштарга жакын, тикелей коркунуч жараткан социалдык маданий объектилерге, билим берүү мекемелеринин имараттарына, инфраструктуранын түзүмдөрүнө тикелей коркунуч жараткан участкаларда алдын алуу иш-чаралары аткарылган. Ага карабастан эле мына ошол локалдык мүнөздө жааган жамгыр
кесепеттерин алып келип атат да, ошондой талкалап бузуп дегендей. Бардык нерсени эле иш чарага көрө албайсың. Биз баягы мына токтолуп кетким келет. Биздин республиканын аймагы дээрлик 90%-тен ашык аймагы бийик тоолуу, бөксө тоолуу, тоолуу болсо делет. Демек бул жерде ар кандай мүнөздөгү катаал геологиялык, инженердик геологиялык, геоморфологиялык, гидрогеологиялык шарттары оор болгондуктан табигый мүнөздөрдүн көптөгөн табигый мүнөздөр өтө катуу өөрчүгөн биздин республиканын аймагында. Ошондо жана айтып атпайсызбы, алдын алуу, сел кесепеттерин алдын алуу боюнча бир катар иштер жүргүздүк депчи. Ошондо мисалга эмне деп айтсак болот? Кандай иштер жүргүзүлгөн аймактарда? Арык каналдарды тазалоо, жааларды оңдоо. Мисалга мына биздин кесиптеш Кубанычбек Нурмаматович кененирээк токтоп кетсин. Бул тикелей ошол маселелердин үстүндө иштешет булар. Биздин азыр көтөрүлүп аткан маселе боюнча кененирээк айтып кетсем, биздин Ош облусту башкармалыгында жылда 100дөн ашык объект ушундай бекемдейбиз да, алдын алуу жана кесепеттерин жөө деп. Ал жерде баардык кандай камтылат? Сел жүргөн арыктар, каналдар, жээк бекемчү дарыялар ошол планга кирилет. Аны бизге райондон жарандык коргонуу деп атайын комиссия бар. В первую очередь бизди ушул жер защита кылып бергиле деп акимдин кайрылуусу менен бизге берет. Ошонун негизинде биз планды бекитебиз, 1 жылдык планыбызды. Ошонун негизинде биз 2019 жылга 94 объектини бекитип алганбыз. 94 объектиден бүгүнкү күндө 45-ин биз бүтүрдүк бүгүнкү күнгө. Ал эми калгандарында 4 объектиде иш жүрүп жатат, 3 объекти токтоп турат кандайдыр бир себептер менен. Ушундай иш болот. Бул жылдык планыбызда. Андан сырткары дагы эгер ушундай кооптуу учур пайда болсо, же кандайдыр бир деңгээлдик нерселер пайда болсо, эгер жарандык коргоо комиссия бизге кайрылуу катын берсе, мына жер коркунуч пайда болуп атат деп деңгээлине карап туруп, анан кийин биз планга кошумча кылып киргизип, ал жерде жыл ичинде иш бүтүргөн кылабыз да. Мына атап кеттиңиз, Кара Суу, Нокат райондоруна деп бизге тиешелүү. Биз айтсам, Кара Суунун Папан айыл өкмөтүнүн Алчалы айылында. Ошол боюнча азыр бизде дагы кенен сүйлөшөбүз алдыда. Сиз айтып кеттиңиз, жана ошол облустун аймактарында дагы катуу нөшөрлөгөн жаандан улам аймактарда сел жүрдү деп. Ошол боюнча бизде кыска тасма бар эле, ошону көрүп алып туруп, андан соң маегибизди улантсак. Кантип айылга сел келип атканын көрөбүз. Жогорудагы көргөн тасмада бул чоң эле сел ташкыны келип атат, жолдон агып атат да. Бул суу кай жактан келген, кайсыл тараптардан кошулуп ошончо Бул мындай болуп атат да, бул тоолор кесиптешим айткан тоо кыркалына бир тарап буруп туруп, бир кокту менен алып кетип атат да. Жамгыр бир тарапка жааганда анан бир алып кетип атат да. Мына Нокат району боюнча бизде эң көп иш планыбызга бизде Нокаттан кирген, сел эмеси көп катталган 28 объект киргизилген. Анын ичинен 15 азыр бүтөйүн деп калды. Биз ал жерде биз өзүбүз эле успеть этпегендиги үчүн биздин министрлик тарабынан атайын буйрук берип, жергиликтүү бийликтердин билесиңер, азыр ар бир айыл өкмөттөрдүн техникалары бар. Атайын техникалары бар. Биз ошолорго биргеликте иш алып барайлы деп, биздин министрлик тарабынан Нокат районуна солярка бөлүп бердик. Нокат районуна ушинтип өзү биринчи сурайбыз да райондордончу. Биз солярка берсек, кимиңер иш аткарыласыңар деп сураганыбызда, ошол өзүнүн заявкасын таштаган айыл өкмөттөр болот, мен кылам берсең деп. Ошентип 17 тонна Нокат районуна эле берген. Ошол Исанов айыл өкмөтүнө мен билбес адашпасам, где-то 6 тонна солярка бергенбиз биргеликте иш алып барыш үчүнчү. Ошол боюнча да мына Нокат районунда болуптур, жанагы дагы көрүнүшчү. Мында көрүп турабыз, ушул жолду агып атат, үй королоруна чейин кирип, ошол мал жандыктарды агызганга чейин ушундай кооптулук катталып тур да. Азыр бул боюнча абал кандай, иретке келтирилип атабы? Нокат району боюнча 3 үйгө турак жайына суу кирген, бизге келип түшкөн маалымат боюнча. Атайын райондук биздин бөлүм тарабынан, жарандык коргоо комиссия тарабынан ошол убагында жерине чыгып, айыл өкмөттүн автосамосвалы менен 2 техникасы иштеп, жөө иш планында жүрүп атат. Кандай чыгымдар болду? Чыгымдар боюнча атайын комиссия иштеп атат. Ал жерде ар бир бирөөнүн огородунун канча эсептеп чыгыш керек. Ар ким тармак өзүнүн жарандык коргоо комиссия деп атпайбызбы? Курамында бар. Курамында бар да. Ар бир мекеменин курамы бар. Например, айыл чарбадан жарандык коргоо айыл чарбадан кирип кетет.
архитектурадан кирип кетет, ошолор өзүнүн багытында чыгам эсептеп туруп, анан общий жыйынтыгын район боюнча чыгарат. Бүгүнкү күнү иштеп атат Ноокат районунда. Жыйынтык чыга элек кандай? Бүгүн эми азыр мен бияка келем, чыгып калса керек уже. Эми ушул жанагы болгон сел кооптуулугу бир эле айылда катталдыбы же башка аймактарга да болдубу? Бизге түшкөн маалымат боюнча Чалчык деген ошол участкасына түшкөн да. Ошол жерде Ноокатта катталган. Бир эле айылда? Бир айылда. Андан сырткары 112ден бир маалымат түшкөн, суу келип атат деп планга киргизип бергиле деп түшкөн. Ал жака дагы баарында жерин тактаганда эч кандай угроза жок болгон. Ноокат боюнча ушундай. Негизинен баягы сел жүрүү, сел кооптуулугу байкалган көбүнчө эле аймактарда баягы тоонун түбүндө жайгашкан айылдарда айтып кеттиңиз да. Бул боюнча дагы кандай иштер жүрүп атат ошолор? Мындай бир буга чейин бир кичине түшүндүрмө катары айтып кетсем да, мисалы биздин республиканын аймагында 3103 дарыялардын сел өтө турган кооптуу участкалары бар да. Анан эреже катары бизде атам замандан бери эле келаткан адамдар жашоо тиричилигинин шарттарын түзүү максатында сууга жакын жерди ээлешкен. Суунун боюнда, тоонун түбүндө мынау генералдык план деген болгон го, ошол плансыз түшкөн үйлөр көп да. Анан чар жайыт эле түшүп калган. Чар жайыт түшкөн үйлөр. Эми азыр акыркы жылдары ушул маселеге токтолуп, мындай генплан түзүп, ошого отургузганы айласыз болуп атышат. Мамлекет тарабынан ушундай чаралар, иш-чаралар аткарылуу алдында турат. Баягы токтолгон дарыяга деп токтолгонум, ошо дарыянын жээгинде жайгашкандан кийин ошол дарыяда сөзсүз кооптуулук жаралат. Азыркы биз көрүп өткөн сюжетте да действительно көчө менен агып атат. Эмне үчүн көчө менен агат? Селдин орусчасы площадь водосбора деп коет, чогула турган аянты чоң болгондо көбүрөөк көлөмдөгү сел келет да. Тоо бети аянты чоң болсо, ошодон келген селди действительно ал селди тоса албайсың, токтото албайсың, мал жандыктар агызып кетет, бузуп талкалап ушундай кыйратуучу күчкө ээ болот. Бул сел деген өзү майда кумдун майда бөлүктөрүнөн тартып чоңдогон таштарга чейин агызып келген суунун катуу ылдам агымы болуп саналат да. Бул эми селдин алдын алуу, баягы коллега токтолуп атат. Ошондо жанагыдай чар жайыт үйлөрдү салбаш керек деп ойлойт атасыз да? Конечно, салбаш керек. Жанагыдай жерлерге билип туруп. Аларга ким уруксат берип коет негизи? Бизде мындай да. Сиздерден дагы заключение бизден заключение алынбайт. Бизде эреже катары мындай болот. Эми бул бирөөгө тийип кетпесин. Турак жай, жашап аткан турак жай салынгандан кийин мыйзамдаштырып документ кылынат да. Мына каттоо кызматы каттап берет, ошо менен документальный үй болуп калат. Эреже катары отвод болуш керек, ал алыныш керек. Ошол жердеги өзү эле эмес участканын айланасында жайгашкан тоо кыркасыбы, жантайманын жаныбы, ошонун баарына изыскание жасалып, изилденип, анан аныкталып берилиш керек да. Азыр эми акыркы убакта ушундай практиковать этилип атат. Действительно изилдетип, мына жерде мисалы профилдик институттар бар, Кыргыз ГИИЗ деген. Жантайым бизде эми тоонун боорунда деп атабыз го, кандай процесс өрт жүрүшүн эч ким билбейт да ал жерде. Ошону сөзсүз изыскание жасаш керек. Бирок булар козурасчеттик мекеме болгондуктан акча талап кылышат. Аларга төлөп бериш ар кимдин эле колунан келе бербейт. Ошого карабастан баягы алдын ала иш-чараларга бияк токтолуп кетти да, кубаныч. Андан сырткары жанагындай эле селдердин алдын алуу дагы бир жолу бар. Сел тосмолорун куруп койсо, мисалы селехранилище деп коет орусча. Ошол селдин баягы күчтүү агымын токтотуп алып калып, сел калдыктары астына түшкөндөн кийин суусун агызып бир жерден труба менен чыгарып койот. Бирок эгерде баягы аянты чоң боло турган болсо, андай тосмо кайра 2 эсе кооптуу болуп калат. Себеби топтолгон суу дамбаны жырып кетиши мүмкүн. Анда баарын кыйратып талкалап кетет да. Кубаныч мырза, эми жанагы тынбай жааган нөшөлүү жамырлардан дагы суу ташкындай жаралып, коктоолуктардан чогулуп атат деп атпайсызбы? Ошондон улам жанагы коктоолуктардан аккан суудан улам жер көчкү коркунучу да болушу мүмкүнбү? Жер көчкү болушу мүмкүн. Биздин азыр практикада мындай катталган эмес, жамгыр жаасын. Бирок андагы баягы тынбай жааган 2 күн, 1 күн, 2 күн жааган, тоон жаагандан ол жер көчкү болушу мүмкүн, күтүлүшү мүмкүн. Тоо борундагылар да? Тоо борундагылар. Жер көчкүлөргө кичине токтолуп коеюнбу? Мисалы жер көчкү республиканын аймагында 4554 жакын жер көчкү катталган да, биздин маалыматтар базасында ошончо көчкү отурат. Анын 98% республиканын түштүк регионунда. 2%ке жакыны гана түндүк региондо ушундай катталган. Анан булардын активдешүүнүн негизги себептеринин бири
тоо бооруларындагы кыртыштардын, жаан чачындын же кардын эриген көп жылдык орточо нормадан ашыкча кар жааганда ошонун эриген суусунан ашыкча нымдалуусу биринчи себеби, экинчи себеби сейсмикалык активдүүлүк, үчүнчү себеби адам фактору деп коебуз, адамдардын чарбалык иш аракеттери. Ошо тоо боорулунда эгин тегин эгип жерди айдагандан кийин кыртыш бузулат. Ушул факторлор да анан баягы кечегидей кыска мөөнөттүү жамгырлардын деле кандайдыр бир өлчөмдө таасири тийиши мүмкүн. Бирок баягы бизде эреже катары жааганда аптадан аптага чейин жаап туруп алат, ошо жаан чашындан коркобуз биз негизи. Токтобостон да? Токтобостон майдалап жааган жамгыр ошол сиңип кыртышка анан сүрүлүп кетүүсүн алып келиши мүмкүн да. Рахмат. Кубаныч мырза, мына жанагыда жогоруда айтып өттүк, Кара Суу районунун Папан айыл аймагында дагы ушундай сел жүрүп, үйлөрдү суу каптап, ушундай кырсыктар катталды. Ушул боюнча айтып кетсеңиз. Папан айыл өкмөтүндө Алчалуу айылында сел кырсыгы катталган. Ал жерде атайын жарандык комиссия жана биздин райондук бөлүм башкармалыктын атайын комиссия чыгып жеринде изилдөө иштерин жүргүзгөнбүз. Изилдөө иштерин жүргүзгөндө 6 үйдүн тамаркаларына суу баскан, 2 үйдүн подвалдарына суу кирген да. Алчалуу айылында. Анан ички чарбалык 300 метрде ички чарбалык жолдорунун Алчалуу каналын суу баскан. Ошо тынымсыз жаагандыктан ал боюнча жергиликтүү бийликтин айыл өкмөттүн атайын техникасы менен ошо замат эле тиешелүү жолдорун ачып берген. Анан биз МЧС тарабынан сунуштама бердик министрликке Алчалуу каналын казып берүү боюнча. Ал боюнча айыл өкмөт тарабынан да сүйлөшүп биргеликте иш алып барайлы деп туруп, биз Саляка тарабынан күйүүчү майынан жардам берсек, айыл өкмөттүн техникасы бар экен, ал техника менен ушундай биргеликте иш алып атабыз. Андан баягы Папан жолуна, Папан Кожекилин автожолунун 12 чакырымда дагы саатынан кийинкисинде сел жүргөн да. Сел жүрүп, саат биз кайткандан кийин саат 5терде жүргөн. 5терде жүрүп, биз Ошко келип калган, кайра барганыбызда ошол жерде суу чарба Папан водохранилищанын конторасынын жанында жүргөн экен, селкана бар. Ошол жерден жүрүп, тоолордон келген жаандын кесепетинен 15 мал жандыкты агызып келип туруп, сайга алып барып туруп, өлтүрүп, баягы сай киргизип койгон да, сайдын ичинде жатат. 15-тен 14-ү, бирөөсү 14-ү сайдын ичинде жатат, бирөөсү сайдын чекесинде жатат, баары изилдегениздечи. Анан бүгүн кеч болуп кеткенден баштап, Кара Суу району санэпстанциядан, биздин башкармалыктан биргеликте бүгүн чыгып, азыр аларды чыгарып, көмүп, жок кылуу боюнча иш жүрүп аткан бүгүн азыркы учурда. Канча чыгым такталып элек? Чыгымды ошол бүгүн жүргүзөт да, себеби кече 5те жүргөн үчүн баягы барып комиссия өзүнүн немелерин эсептегенче кеч болуп кеткен. Анан бүгүн саар менен эртең чыгып эметип жүргүзүшөт. Эми ушул жана бизде дагы маалыматтар болуп атат. Папан суу сактагычы дагы ылай каланып, суу токтоп, Ош шаарында дагы ичүүчү токтоп калды да. Бул канчалык деңгээлде чындык болду? Ошончолук деңгээлде чоң сел түштү да? Селдин көлөмү аябай көп. Акбара дарыясына келип сел келип түшкөн, бирок суунун берген жагы шаарга караган үчүн шаардык биздин башкармалыкта ошол облус болгондугуна бизде ал боюнча маалымат жок экен, бирок биз уктук. Акбарада суу токтоду депчи, бирок берилет деп атат го, 1-2 саатта берилет дегендей. Анан кошумчалап кетүүчү, биз баягы атайын алдына жана кесепеттерин жоюу деп сөздүн башында айтылды го. Ошого биз ошо именно Алчалуу айылында 3 селкананы 2017 экен, адашпасам 2018-жылы тазалоо иштерин жүргүзүп бергенбиз да. Тазалоо иштерин жүргүзүп бердилик. Кече күнү барганда ошол биздин тазалап берген алдын ала айткан иштери ошол жерде көрүнүп туруптур да. Себеби ошо дамбалар защитный мероприятиясы аткарылган, суун защита кылган, үйлөргө кооптуулугун сел катталган аймакта. Сел катталган аймакта иш-чаралар эффект бергени ошол жерден байкалды да. Ошондой эле мына жалпылап айтып кетейин. Ош облусунда, например, Алайда 12 объект бар, Кара Сууда 14, Өзгөндө 23, Арганда 5, Нокатта 28, Карагулжада 8, Чоң Алайда 4. Биз буну баягы бизде сел эң көп катталуучу Нокатта, анан кийин Өзгөндө да. Ошон үчүн ушул райондордон көбүрөөк арыз кайрылуу кеткенден ушул көбүрөөк 94 чейин планга кылып, азыркы күндө иш болуп атат. Ошол башка аймактарда мындай сел болгон жок, Карагулжа жанагы сиз айтып аткан көп катталып Өзгөндө мындай кырсык болгон. Карагулжада апрель айында
же майында бир катталды, бир Капчыгай айылында кичине. Ал жерде мындай чоң болбоду, бирок катталды ошол жеринде. Урматтуу теле көрүүчүлөр, дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетейин. Биздин берүү түз эфир аркылуу чагылдырылууда. Эгерде сиздерде ушул боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, экрандагы 032 22 557 32 номуруна түз чалсаңыздар болот. Жана ошондой эле биздин ЛТР МТК дарагы менен кирип туруп, жака дагы суроо калтырсаңыздар, биз адистерден жооп алып беребиз. Ушул эле суроого улап кетейин анда. Мынакей ушундай абалдар болушуна жергиликтүү тургундардын да бир кандайдыр биз күнөөсү болобу? Анткени баягы убагында ар каналдарды тазалабай, же ошол жергиликтүү бийликке же сиздер тарапка кандайдыр бир салымдарын кошуп, сел ташкындарын дагы бир аз болсо дагы алдын алууга көмөк болобу эле дегендей. Жок, туура айтасыз. Мен айтып кетет элем. Мен күнөө дейм, бирок кайдыгерлик мамиле карагандыгы деп белгилеп кетчүмүн да. Себеби баягы сел жүрүүчү арыктарды, каналдарды, чоң арыктарды убагында тазалап, тазалоо иштерин жүргүзүп, эметсе бул дагы мындай чоң селге болсо кичине селдерге туруштук берет да, тазалап бергенге селдин суусун көтөрөт, объемун көтөрөт да. Ошо менен кетип калат. Бул жерде дагы негизи жыл сайын сиздерди алдын алуу элдерге эскертүүлөр болот да, жергиликтүү бийликтер менен чогуу. Ушундай арык каналдарды тазалагыла, алдын алгыла деген дагы эскертүүлөр болуп туура айтасыз. Бизде жыл сайындан айтып кетейин, 1800 Ош облусу боюнча 1800 эскертүү берилген. 1800 эскертүүнүн ичинде ошол сел жүрүүчү кооптуу участкаларда атайын кесиптешим айтып кеткен, атайын мониторингдин китептери чыгат. Булардын китептери негизинде ошо участкалар кайер эсеп кооптуу, кайер көчкү бар, кайер ташкылоо бар, ошол жерде бүт маалымат бар. Өзүнчө мындай том китеп. Ошонун ичинен Ошская область деп туруп, Ошская областты беришет булар бизгечи. Андан биз аны по районам кылып жасап беришет. Биз ошону жергиликтүү бийлик администрацияларга таркатабыз. Анан айыл өкмөткө чейин оны таратат. Ошол жерде анан эскертүүлөр дагы болот. Ошонун китептеринин арасында кошуп эскертип беребиз. Анан биздин башкармалыктын атынан эскертүү кетет. Райондук бөлүмдөрдөн эскертүү кетет ушул боюнчачы. Сел күтүлүшү мүмкүн, жер көчкү күтүлүшү мүмкүн да. Ошентип жалпы алганда 1800 азыр биз бердик. Биз буну берүүгө дагы иш жүзүндө жүргүзүп атабыз. 1800 менен такталбайт. Биз буну ар дайым 2 жолу беребиз. Эрте жазда, кыш чыгар менен, анан күздө дагы беребиз. Себеби баягы жашап аткан жарандар ошо кооптуу аймакта жашап аткан унутпаш үчүн, кайдыгер болбош үчүн ушул эскертип турсаң бир күн болсун ушу кооптуу аймактан чыгып кететпи дегенибиз да. Ошо менен. Жыйынтыктар кандай болот атанан? Сиз ушул жака да токтолуп кетесиздер. Жыйынтыктар эми жер көчкүнү айтып кетсем, селдерден эми бизде кооптуу деп участка деп мониторингдер белгилеп өткөнчө бизде аз эле бир 60-70 үйдө эле катталган кооптуу сел эрозиясына учураганда. Анан бизде эң көп Ош облусунда жер көчкү да кооптуу деп. 2416 адам азыр жер көчкү кооптуулугунда жашап атат да. 2416 адам. 1081 адам мамлекеттен жардам ал электер, жер тилкесин ал электер да. Анан 1335 адам мамлекеттен жеринде калган, судасын да калган, бирок баягы кайдыгерлик мамиле менен ошол кооптуу аймакта жашоосун улантып келе атат. Рахмат. Жана жогоруда дагы бир катар айтып өттүңүздөр. Бул кечээки болуп өткөн сел кооптуулугу, сел жүрүү Кадамжай аймагында дагы чоң нөшөрлөгөн жамгыр менен болду депчи. Мөндүр жаап, ошол жакта баягы жашылча жемиштерге дагы зыян тийгизди депчи. Ошол боюнча дагы айта кетсеңиздер, кандай азыркы учурда ал жакта абал? Азыр жеринде эми райондук жарандык коргоонуу комиссиясы иш алып барууда. Мынау Кубаныч кесиптеш токтолгондой эле система өзү бирдей эле, ал жерде деле ошо областтык башкармалык тарабынан тикелей жардамдар көрсөтүлүп атат. Комиссиянын курамында ар бир түзүмдөрдөн, мисалы айыл чарба департаменти, санэпидстанция, дептердин жетекчилери, ошолор кирет дагы. Ар бири өзүнө тиешелүү чыгымды аныктап бүткөндөн кийин чыгым жалпыланып туруп, анан жалпы чыгым берилет да. Жалпы маалымат чогултулуп, обобщение болуп туруп, борбордук аппарат аркылуу өкмөткө чейин жеткирип турат. Сизде маалымат барбы ушул боюнча Кадамжайдын кайсыл аймагында болду? Кадамжай жөнүндө мен Ошская область болсо, Кадамжайдын Халмион айыл өкмөтүнүн Халмион айылында, Ногардан айылында, Марказ айылында болуп өттү да, мен билгенде. Ал жакта дагы бир гана ушул мөмө жемиштерге гана зыян тийилдү же
Жок, ал жерде королорго да эле ички кирди, чарбалык жолдорду бузду, жанагы ирригациялык система деп коебуз, арыктар, кыргызча айтканда арыктар бузулушуна, сел калдыктарына толушуна алып келди. Айыл чарба өсүмдүктөрүн талкалады. Бир кандайдыр бир деңгээлде адамдардын күнүмдүк нормалдуу жашаш шартынын бузулушуна алып келди да бул табигый кырсыктар. Бул бир эле ошондо Баткен облусту Кадамжай районунун эле ушул айылдарында жүр да. Башка аймактарда андай Кудай сактасын, пока тынч эле. Буга чейин дагы ушундай сел кооптуулугу жаралган айылдар болгонбу? Мен бая башында токтолуп кеттим го, биздин республика тоолуу деп. Селди азыр мына жактан Баткенден алып келе турган болсок, Лейлек районунан баштап ушу Кызыл Кыянын өзүнө чейин сел кооптуулугу дээрлик баардык эле участкаларында кездешет. Мисалы тарыхта деле бар, Кызыл Кыя шаарынын аймагында адамдын өлүмдөрүн алып келген катуу сел катталган Союз маалында. Ошол эле сайлар турат, бирок азыркы учурда көптөгөн бөлүктөрү сайдын кооптуу участкалары биздин министрлик тарабынан жээк бекемдөө иштери аткарылып, мындай алдын ала иш-чаралар аткарылуuna байланыштуу мындай оор кесепеттерге алып келбей атат да. Мындай айтканда, адам өлүмүнө алып келбестен, Кудайдын өзү түз болсун, ушундай эле өтүп кетсин. Бирок турмуш азыр ушул күнгө чейин өлкө аймактарында канча каналдар оңдолду, ошолорго канча ал боюнча менин так маалыматым жок. Себеби биздин департамент мониторинг жүргүзүү департаменти болгондуктан биз алдын ала ошо аныктап берүү максатында гана иш-чараларды аткарып барабыз да. Министрликтин баягы калкты жана аймактарды коргоо башкармалыгы же болбосо өндүрүстүк пландоо башкармалыктары тарабынан биз аныктап берген участкаларда алдын алуу иш-чаралары же болбосо кесепеттерин жою иш-чаралары аткарылат, же курулуш иштери аткарылат, куруп берүү. Ошол кесиптешиме токтолуп кетсем, баягы сиздин сөзүңүзгө да кошумча мен айттымын, атайын алдын алуу кесепеттерин жою ушул биздин министрликтин иши да. 94 объектиден бүгүн 45 объектиде жумуш жүрүп атат. Анын ичине каналдар кирет, чоң дарыялардын ичине бекемдөөлөр кирет, селебий очисткалар, сел топтоочу канал эмелер бар, ошолорду тазалоо кирет. Ушунун баардыгы болуп бизде 94 кирсе министрликтен. Ош облусунда да. Ош облусунун 94 кирсе, 45и бүттү бүгүнкү күндө. Иш жүрүп атат. Биз ниет кылып атабыз, ушундай иш кетсе бүтүп калабыз. Эгер дагы кошумча мыналарга дагы кошумча планга алып алып, ишти алып бара беребиз бул боюнчачы. Пландан сырткары. Пландан сырткары дагы кошумча алынат. Алдыда дагы аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө улам баягы дарыялардын деңгээли көтөрүлүп, сел жүрүүсү, суу ташкындоо кооптуулугу жаралышы ыктымалбы? Кандай болот жоромолдор? Азыркы республиканын түштүк аймагындагы дарыялар негизинен апрель айынын башынан баштап июлдун 1-декадасына чейин кирет да. Ошол менен суунун деңгээлинин көтөрүлүшү токтойт. Ага чейин коркунуч али алынган жок, кооптуулук сакталууда да. Демек, жанагы эскертме маселесине Кубаныч токтолуп кеткендей эле, жылдын башында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү же болбосо губернаторлордон баштап айыл өкмөттөрдүн башчыларына чейин биздин департамент тарабынан тикелей атайын эскертмелер берилет. Ошол эскертмеде кандай иш-чараларды аткарыш керек, эмнеге даяр туруш керек, эмненин запасын кармаш керек, кандай техникалык күчтөрдү, каражаттарды кармап туруу боюнча подробно жазылып берилет да. Ар бир айыл өкмөткө жеткирилген. Андан сырткары жанагы божомолдук материалдарыбыз жылдын башында, февраль айынын башына чейин даяр болуп дагы Кыргыз Республикасынын президентинен тартып айыл өкмөттөргө чейин жеткирилет. Ар бир айыл өкмөткө өзүнүн мындай өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен кайсы жерде кандай процесстер өтүп байланыш бар экен, кабыл алып калган, андан соң улантабыз. Саламатсызбы? Биз толуктуруудан чыгат элек. Анан МЧС боюнча селди кооптуу алдын алууду атпайбы? Ушул боюнча канчалык габионго заявка берген убакта дагы ушул сел алгысакты келбей атат да, эрте келбейчи, кеч келип атат. Рахмат. Тогуз-турдан чалып атыптыр. Мына габион тосмолорду канчалык биз арыз берсек дагы келбей жатат дейт. Тогуз-тор эми биздин Ош областка карабайт экен. Өзү процедурасы негизи түшүндүрүп кетсеңиз. Габион сетканын бөлүнүшү боюнча кайрылуу кат жазсаңыз, ошо сиз өзүңүздүн Жалал Абадка да карайт да. Жалал Абадка караса, анда Жалал Абад облус башкармалыгы тарабынан башкармалыгына сиздердин акимчилигиңиздер, акимдин атынан кайрылуу кат кетет. Тиешелүү жарандык коргоонун комиссиянын актысы түзүлөт, ага тиркеме, анан кийин мониторинг департамент корутундусу биригип туруп бергенден кийин Жалал Абад башкармалыгы биздин
министрликке сунуштайт. Ал эми мен билишимче бүгүнкү күндө азыр габион торчо тигилип атат. Себеби буга чейин габиондорду баарын бердик, азыр дагы тигилип атат. Жакында берсе керек. Бул биз арыз бергенбиз дейт, ошентсе дагы келбей атат деген суроо болду да. Бул Жалал Абад облусуна кайрылыш керек экен да. Өзүнүн процедурасы бар да. Процедура бар да, бар. Сиз жанагы суроону бүтүрүп койсоңуз болот. Сел кооптуулугунун ыктымалбы деген ташкындоо боюнча. Ошол анан ошо баягы эскертмелер берилгенден кийин китепте ошо атайын схемасы менен участкалары көрсөтүлүп берилген. Анан Кыргыз Республикасынын негизги өкмөтүнүн 2004-жылдагы 23 апрелинде чыккан 289-токтомунда республикадагы ар бир министрликтин, ведомствонун, райондук мамлекеттик администрациялардын, облустук мамлекеттик администрациялардын, айыл өкмөттөрдүн, айыл аймактарынын, анан менчигинин түрүнө карабастан мекеме ишканалардын жоопкерчилиги так аныкталган ошол токтом боюнчачы. Бул эми бардык болгон ишти эле МЧСке шылтак коюш туура эмес. Бул токтом менен баары эле тааныш, баары эле өзүнүн немелерин, милдеттерин билишет деп ойлойм. Анан акыркы жылдары менимче жакшы эле болуп калды. Ар бир өкмөт өзгөчө кырдаалдын алдын алуу, кесепетин жоюу боюнча өзүнүн бюджетине, жылдык бюджетине бир кандайдыр бир сумманы закладывать этип, ошондо иштетип алдын алуу иш-чараларына колдонулуп келип атат да. Бул деле алдыга жылуу прогресс. Негизи сиздерге ушул жергиликтүү бийлик тарабынан мындай бир пландар берилеби? Мындай кылалы, ушундай иш алып баралы деген. Жергиликтүү бийлик тарабынан бизге план берилбейт. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдары министрлиги бул координациялоочу орган болуп эсептелет. Биз ошо министрликтердин, ведомстволордун, ишкана мекемелердин, райондук мамлекеттик администрациялардын, деги эле жарандык коргоо жаатындагы аракеттенген ишкана мекемелердин иш аракеттерин координациялоочу орган болуп эсептелебиз. Андан сырткары бирок карабастан эле бирок калпты аймактарды коргоо биздин тикелей милдетибиз болгондуктан, калптуу конуштарга тикелей коркунуч жаралып калган учурда ошол жерлерге кандайдыр бир курулмаларды, коргоочу курулмаларды куруу биздин милдетибизге кирип эле биз аткарып келатабыз ал иштерди. Сиз азыр ушул мониторинг кызматкери катары бул сел кооптуулугу, суу ташкындоолордун алдын алуу иштеринен баягы жүргүзүп келатасыздар да жыл сайынчы. Быйылкы азыркы учурларда бир аз баягы чыгымдардын азайышы же болбосо ушундай сел ташкындоолордун баягы көлөмдөрү азайышы байкалып жатабы? Эми мен өзү иштегениме 16-17 жыл болду. Биз учурунда 2005-жылы деп эле айта берейинчи, 2005-жылдары сел келген убакта кесиптеш айткандай бир эле күйүүчү май бөлүп коюу менен эле токтолуп калчубуз да. Азыркы учурда биздин заманбап техникалар менен камсыздалган түштүк өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү түштүк борбору бар өзүбүздө. Ал жерде инженердик техниканын дээрлик бардык түрлөрү бар өздөрүндө. Мен айтып өтөдүм го, даже мына айыл өкмөттөр өзүнүн жылдык бюджетине ошол өзгөчө кырдаалга деп акча каражатын бөлүп атат. Бул деген өзү прогресс болуп атат. Алдыга карай жылыш. Кудай деле айтат го, сактансаң сактайм деп. Значит, биз тараптан деги эле ушул мамлекеттик мекеме ишканалар тарабынан, райондук мамлекеттик администрациялар, айыл өкмөттөр тарабынан алгылыктуу бир иш-чаралар аткарылгандын бир белгиси деп эсептейм да. Кубаныч мырза ушул эле суроо болой да. Негизинен Ош облусунун аймагында ушундай кырсыктар катталып кеткен учурда, сел кооптуулуктар жүрүп кеткен учурда сиздердин ишканаңыздар ушул ыкчам жетип барып, ошол жерден ыкчам иш-аракет жүргүзгөнгө канчалык деңгээлде даяр болуп турат азыр? Биздин Ош облусунун ыкчам даярдык ар дайым даяр, 24 саат даяр. Ал эми кечээ күнү айтып кетели, баягы сиз акча каражатын дедиңиз. Биз бул жерде азыр жергиликтүү бийликтер эми азыр бюджеттерин акча карап калган өзгөчө кырдаалга депчи. Кечээ күнү мына Папанда сел жүрдү, жергиликтүү бийликтин эсебинен техникасы бар экен, өзү эле жолдорун тазалады. Мына эми Ноокат району Исановдо дагы Тески Кожоодо баягы сел жүрдү го. Ол дагы айыл өкмөтүнүн өзүнүн эсебинен эле мындай жүрдү да. Ал эми эгер орчундуу бул болгондо күчүм жетпейт дегенде биз бул жактан өзүнүн техникаларды алып биргеликте иш эметет элек да. Ошол бул азыркы күндө мен ойлойм кыйла эле жылыш бар. Бул жергиликтүү бийликтер тарабынан дагы мурда бир эле бизди карап турат эле да, МЧС келсе тазалап берсе. Өзгөчө кырдаалдардын классификациясы жана аларды баалоонун критерийлери деген өкмөттүн токтому бар. Ошондо өзгөчө кырдаал төмөндөгүдөй классификацияланат да, объектилик деп. Биринчи объектиде болот, экинчи айыл өкмөттүнүн аймагындагы
3-чү райондук масштабтагы, 4-чү облустук, анан республикалык, анан трансчегаралык болуп кетет. Объектилик өзгөчө кырдаалдар болуп өтсө, мисалы объектиде бир определенный объект десек, ишкана мекеменин ичинде же ишкана мекеменин конторасынын бир жеринде болсо, биздин министрлик тарабынан ошол кандай десем катталып, ошого корутунду беришибиз мүмкүн. Ошонун кесепеттерин жоюу иш-чаралары ошол объекттин ээси тарабынан ишке ашырылыш керек. Айыл өкмөттүн деңгээлинде болгондо, айыл өкмөт тарабынан ишке ашырылыш керек. Райондуку райондун тарабынан. Облустук деңгээлде чоңураак болуп калганда, облустук мамлекеттик администрациялар тарабынан ишке ашырылат. Бирок ошого карабастан баягы эми баарын эле бир неме менен чене бербестен, мисалы дотацияда отурган айыл өкмөттөр бар, начар эч нерсеси жок айыл өкмөт деп коелу. Ошолорго келгенде жардам иретинде бияктан атайын техникалар чыгып, күйүүчү майларды берип, габион торчолор менен камсыздап, мынау таш атылган таштар менен апарып тосуп, ошондой жардамдарды берип келет да. Негизи мыйзам чегинде андай болбостон баягы мен айткандай тартипте кетиш керек. Кубаныч мырза, бизде жанагы интернет колдонуучулар да суроо жөнөтүп атыптыр. Жогоруда айтып өткөндөй, Ноокатта, Кара Сууда бир катар сел кооптулук сел ташкындары жүрүп, анда чыгымдар болду, мал жанактар акты деп атыптыр да. Ошолордо эми эртең чыгымдар аныкталса, алардын чыгымын кандайдыр бир деңгээлде ким төлөп берет? Ошолор боюнча сурап атышат. Жооп берип койсоңуз. Алардын чыгымы боюнча алар ошол, например, жеринен, например, эгин талаасынан чыгым тарткан болсо, ошо менин билишимче налогтон жеңилдетет. Ал эми мал жандыгына ордун койгонго жок. Жок. Сиздер тараптанчы? Сиздер тараптан бизде каралган эмес мыйзам чегинде. Сиздер каралган эмес. Жанагы кадам жайдагы жаралган мөмө жемиштерде деле андай ал каралган эмес, мөмө жемиш, ал иши мыйзамда каралган эмес. Акыркы убакта камсыздандыруу системасы ишке кирип, ошону жылдырып алдыга карап кетип атабыз го. Барып бара ошол огороддор деле камсыздалыш керек да. Камсыздандырууда бир гана турак жай. Азыр турак жай эле болуп турат да. Турак жай, автоунаа, огороду, өзүнүн керт башы дегендей ошого барышыбыз керек да. Дүйнөлүк өнүккөн мамлекеттерде ошондой да. Анан 2017-жылга чейин жардам берилип жүргөн кооптуу аймактардан көчүрүүгө мамлекеттик программа бар эле. Ошо программанын алкагында жеңилдетилген узак мөөнөттүү судалар берилип келген. Анан 2017-жылдын 1-январынан тартып өкмөттүн 700-токтому менен бул жардам токтотулуп калган азыр. Милдеттүү түрдө камсыздандырыш керек да турак жайларды. Камсыздандыруу менен гана чектелет. Эч кандай жардамдар берилбейт. Жардам берилбейт азыр. Жана жабырт аткандар өздөрүнүн чыгымын өздөрү камсыздаш керек болот экен да. Эми баягы Кубаныч айткандай, эгин тегин эми салыктан бошотулушу мүмкүн. Салыктан бошотот, анан башка бир чоң ара каналдар эме болуп кетсе, ага Семей жактан, жанагыдай жактардан берилиши мүмкүн. Жок, берилип атпайбы? Ал сөзсүз түрдө берилет. Эгерде кимге тиешелүү ар канал? Райондук суу чарба башкармалыгынын каналы болсо, алар өздөрү ошону тазалап, өздөрү ремонттоп, калыбына келтириш керек. Себеби алардын деле ошо министерствосу аркылуу ошондой акча каражаты буларда каралат да, өзгөчө кырдаалга дейм. Эми биздин эфирде аяна чыгып бараттыр. Сиздерге эркин сөз берели. Элге кандай кеңештерди бересиздер? Ушундай бир кырсыктардын алдын алуу боюнча эмнелерге даяр туруш керек? Кайсыл нерселерди эске алыш керек? Ушулар боюнча да кайрылып кетсеңиздер болот. Эмне дейбиз, элибизге мына улуу Рамазан айында кайрылып атабыз. Баары туткан орозо туткан мусулмандардын орозосун Кудайым кабыл кылсын. Кудай деле айтат го, сактансаң сактайм деп. Ошо үй турак жай, айрыкча турак жай курууда тиешелүү укуктук нормативдик актылардын талаптарын толук сактаганга аракет кылыш керек. Тиешелүү курулуш нормаларынын эрежелерин сактап үй курууга аракет кылыш керек. Анан кооптуу аймактарда жашаган калктар министрликте берген адистеринин көрсөтмөсүн так аткарып, коопсуз аймакка көчүп чыгууга аракет кылыш керек. Бул эми адам өмүрүнөн кымбат эч нерсе жок биздин республикада. Ошол үчүн өзүң мындай кайдыгер болбош керек деген ойдомун да. Тынччылык, аманчылык каалайм. Кудайым ушу Бөдө Кыргызстан, кыргыз элинин баарын сактасын, аман эсен болойлу. Кубаныч мырза, сиз дагы кошумчалап койсоңуз. Мен дагы кошумчалап кетүү үчүн Ош облусу боюнча жер көчкү боюнча кошумчалап кетким бар. Айтып атабыз 2416-дан дечи ушул биздин берген эскертмелердин негизинде эгер жерин алып, ага 2017-ге чейин судасын алган болсо, ушу кооптуу аймактан үй бүлөсүн кооптуга душар кылбай көчүп кетүүнү каалайт элем. Ушулар барган жерине отуруп албай, себеби бул жер көчкү күтүлөт деп биз тараптан мониторинг бергенде, бул кайсы күндүр бир күн убакыт келет, бул тарых
далилдеди, тарых көрсөттү, практикада болду. Ошон үчүн ушулар көчүп кетсе жер көчкүдөн. Сел боюнчачы, сел кооптуулугу? Сел боюнчан деле сунуштан берет элем. Селден бир кандайдыр бир Там салганда сактанып калса болот экен да, адам баласычы. Ал эми жер көчкүдөн бул күтүүсүз жер көчкү дейт экен. Түнү эч ким баягы ал адам качып кута албайт экен жер көчкүдөн. Ошон үчүн ушу берилген эскертмелерди аткарып, өмүрүнө, өзүнүн үй бүлөсүнүн өмүрүнө кайдыгер карабастан ушу коопсуз аймакка турак жайын салып көчүп чыгып кетсе, ошол жакшы болот эле бул. Коопсуз аймактан үй жайын которуп кетиши зарыл деп айтылат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин эфир соңуна келип жетти. Биз 1 саат бою сел кооптуулугунун алдын алуу деген теманын алкагында сөз кылдык. Алдыда жаңылыктар, маалымат берүүсү бар. Саламатта калыңыздар.